Саламатсыңар балдар. Биз силер менен азыр адеп сабагын өтөбүз. Бардыгыбыз китеп дептерлерибизди алабыз. Анан карагыла, сабакты баштаардан мурун мен силерге бир макал менен кайрылгым келип турат. Алмабыш оозума түш дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ушул макалды айтканда. Алмабыш оозума түш дейт. Буну кандай адамдар айтат эле? Жалкоо адамдар айтат, азаматтар. Алма өз эле бышып, өз эле оозуңарга түшүп калабы? Жок. Демек, биз иштебесек, тиштебейт экенбиз, Бүгүнкү биздин темабыз дагы ошондой, иштебеген тиштебейт. Андай болсо, сабактын максаты менен таанышып алсак, тема боюнча түшүнүк алабыз. Жомоктук маанисин түшүнүү, берилген суроолорго эркин жооп бере алуу. Экинчиден, ой жүгүртүүсүн кабыл алууңар, эске тутууңар өнүгөт экен балдар. Үчүнчүдөн, эмгекчил болууга тарбия алат экенсиңер бул сабактан. Кана анда эмесе баштадык, балдар. Жатып ичер жалкоо болбо. Кичинеңден жалкоолукка көнсөң, кийин ал жамандатыкка айланат. Эмгекчил, түшүкчүл болуп чоңой. Ата-энеңе, бир туугандарыңа жардам бер. Бош убактыңда көбүрөөк китеп окушубуз керек экен, досторубуз менен кечке иште ойноп жүрө берсек туура болобу экен? Жок, туура эмес экен, Алар менен дагы биргеликте жомок китептерди окусак болот экен. Жаман балдар менен дос болбогула. Тентек, жалкоо балдар менен дос болбогула. Себеби алардын адаттарын дагы силер өзүңөргө алып алышыңар мүмкүн. Китеп окушубуз керек экен, балдар, көрдүңөрбү? Күндөлүк тапшырманы өз убагында аткар. Сабактан себепсиз калба, жомокторду, ырларды оку, макал лакаптарды жатта, жаңылмач айтып тилиңди жатыктыр. Кургазоруңду өстүрө турган балдарга ылайык китептерди көп оку. Чечендикке үйрөтүүчү китептерди окуп үйрөн. Билбегендериңди улуулардан сурагандан тартынба, дейт. Эми бүгүн азыр Төө менен кумурска деген жомокту окуйбуз, балдар, карагыла. Бир кезде Төө менен кумурска биринин тилин бири жакшы билишчү экен. Көк жалбыракка көп тоюп алган Төө кумурсканы шылдыңдаптыр. Карагыла, шылдыңдаптыр да. Эй, шорду, эмнеге мынча жанталашасың? Айланаңды карачы, баары чачылып жатпайбы? Каалаганыңча же, ич, анан укта. Ушуну да билбейсиң, мээң жоктурбайбы? Кумурска анын акылсыздыгын сезип, шордууну аят да көп кеңештерин айтат. Бирок Төө кеңешти уккусу да келбейт. Оюнча тайтактап, жыргап жүрө берет экен. Карагылачы, ойноп жүрөт. Бекердиктен аябай семирет экен, карагылачы. Иш кылбаган адам семирет да, Семиздин көзүнө эч нерсе көрүнбөй калды, дейт. Эмгекке көнгөн кумурска жайды жайлай, үйүн тазалайт, бузулган жерин оңдойт, кампаларын түрдүү данга толтуруп алып, кыштын келишин күтөт. 4 мезгил алмашып, кыш да келет. Ана кыш да келди, балдар. Эми Төө эмне кылат, Кышында кышка кам көрбөйт эле го ал. Кумурска болсо жылуу үйүнө небак кирип кеткен. Төө аргасы кеткенден оозу сайдырып, тикенек жеди, карагандын башын кажылады. Көк чөп көрсө жата калып оттоду. Кар калыңдаганда алар да табылбады. Жедеп шайы оогондо кумурскадан акыл сурады. Айланайын кумурска, бир арга тап, бөөдө өлүп калат окшойм. Буркура ыйлагандай болсо көзүнөн жашы мөлдүрлөп төгүлөт. Кумурска акылсыз Төөгө ошондо мындай деген кеңешин бериптир. Сен бул кебетек менен өзүңчө жан сактай албайсың. Бирөөнүн акылын угуп, айдаганына көнсөң жаның калат. Төө бир аз жандана түшүп, кумурскадан дагы өтүнөт. Оюңдун аягына чык, акылманым. Айтканыңдай болоюн, деп жалынып жалбарат. Эми Төөм, дептир кумурска. Сени бир батырса, адам гана батырат. Башка айбан аттуудан сага каралашаары жок. Алардын да көбү сен сыяктуу. Тайралаңдап чуркаган бойдон Төө адамга келет. Адам болсо эч капарсыз жыты буркураган чөптөрдүн ирээттеп жейип жаткан болот. Жөгөлөп туруп келген себебин Төө ага түшүндүрөт. Ким кандай шарт менен жибергенин да айтат. Кумурсканы адам баштаттан эле жакшы көрүүчү экен.
көрсө адамга көп пайдасы тийиптир. Адам көпкө ойлонуп туруп мындай деп кесе сүйлөйт. Менде бардыгы бар. Сени сактап калуу колумдан келет. Бир гана шарт, жакшылап иштешиң керек. Уккан кулагына ишенбей төө делдей түшөт. Бир окумда эс акылын жыйып, мен макулмун деп башын ийет. Ийилген башка адам нокто катат. Ошол күндөн баштап төө адамдын акылы менен жашап калыптыр. Бир гана жаман жери кайрылып барып кумурскага рахматын айтпаптыр. Акылсыз төөдөн акылдуу кумурска жакшы деген макал ошондон бери келатыптыр. Бул кыргыз эл жомок экен балдар. Жомок жактыбы силерге? Андай болсо силерге суроо. Төө кумурсканы эмне деп шылдыңдады эле башында? Эстегилечи балдар, эмне деп шылдыңдады эле? Эй шорду, эмнеге мынча жанталашасың? Айланаңды карачы, баары чачылып жатпайбы? Каалаганыңча же, ич, анан укта. Ушуну да билбейсиң, мээң жок турбайбы? Деген балдар. Жомоктон биз өзүбүзгө кандай сабак алдык балдар? Кумурскадай болуп, жайды жай дебей мээнет кылсак, демек кышында жыргап ошол тапкан нандарыбызды жеп жатат экенбиз, Төөгө окшоп ачка, суукта калбайт экенбиз. Жазында эмгек кылбасаңар, кышында силерге тамак өзү эле келип калабы? Жок, келбейт экен, балдар. Демек биз мээнеткеч болушубуз керек экен. Эми андан кийин карагыла. Үлгү кыз дейт. Бар экен, окуйбуз. Үй шыпырган үлгү кыз, үйдүн ичин билги кыз, жакшы көрөт бөбөгүн, өзгөчө бир нур жолдоз. Бөбөгүнө сүт берет, айтканына бүт көнөт, эркелетет, ойнотот, эртели кеч кам көрөт. Тазалыгы айдай кыз, татынакай айдай кыз, бөбөгүнө эже кыз, өчпөй турган шамдай кыз дейт. Рамис Рыскулов агайыбыз жазып кеткен экен. Карагылачы, үлгү кыз аябай жакшы экен, Үй шыпырат экен, үйдүн ичин билет экен, бөбөгүнө кам көрөт экен, бөбөгүнө сүт берет экен. Бөбөгүн айткандарын бүт көнөт дейт, айткандарына эркелетет, ойнотот дейт. Таза дейт, өзү дагы. Татынакай дейт. Өчпөй турган шамдай кыз дейт. Шамды билесиңерби? Кичине шамал болсо эле өчүп кала тургандай. Бул өчпөй турган шамдай кыз экен, Силер да ушундай үлгү кыздай боло аласыңарбы? Ошол үлгү кыздай болуп, биз да ата энебизге жардам бере алабызбы? Албетте, жардам бере алсаңар, азаматсыңар балдар. Анда силерге тапшырма карагыла. Эсиңе түй жана аткар деп турат. Ушул макалдарды жаттап алабыз, Аракет кылсаң берекет. Саргара жорсоң кызара бертөсүн. Түн бакырдыкы дейт. Бакырдыкы деген түн бул түн менен уктай бере турган уйкучулардыкы деп атат, Кулдай иштеп, падышадай жаша. Кумурскада кулдай иштеп, кышында падышадай жашадыбы? Ооба, ошол маанини түшүндүрүп атат силерге, айтып берип атат. Жашоонун шамы эмгек. Демек эмгек кылсаңар, дайым жашооңор жарык болуп турат экен, Эмгек барда өнмөк бар. Сөзгө баатыр, ишке бакыр. Сөз менен эле мен кыймын деп үйрөткөн да, ишке келгенде колунан эч нерсе келбегенде бакыр деп коет экен. Күчүңө ишенбе, ишиңе ишен дейт. Жайында жаткан кышында тоңот, алмабыш озуна түш дейт. Ошол макалдарды жаттагыла. Жана жалкоо болбой, мээнеткеч болгула, балдар. Силер менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.